Assalamu alaikum, hurmatli Moskvada mekendештер. Амансыздар, сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Москвада жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Жалпы эле Москва бар каналынын катталуучулары, Россияда жүргөн мекендештер албетте эле эки мамлекеттин башчылары, Россия президенти Владимир Путин менен биздин президенти Садыр Жапаровдун жакшы сүйлөшүүлөрдү, анын арасында миграция маселелеринин көйгөйлөрүнүн чечилишин күтүп жатышат. Албетте президенти Садыр Жапаров бул жолугушууда миграция маселесин дагы сөзсүз айта кетти. Кыргызстан менен Россия мигранттарды шартты ыңгайлуу иш менен камсыздап, социалдык кепилдиктерди берүүгө кызыктар экенин билдиришти. Жапаров Путин менен миграция маселесин талкуулап, кыргызстандыктардын Россияда жүрүүсүн мыйзамдуулугун камсыздоону макулдашканын айтты. Ошондой эле Россия Кыргызстандын мигранттардын балдарыны Россия Федерациясында мектептери менен жогорку окуу жайларына окутуу мүмкүнчүлүгүн берүүнү сунуш кабыл алды. Владимир Путин маселени карап чыгууну тапшырганын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Ошондой эле айта кетчү нерсе, Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун Кыргызстандын экономикасына 1 миллиард доллардан ашык инвестиция салды. Бул тууралуу Садыр Жапаров Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдө жыйынтыктаган билдирүүдө айтты. Фонд түзүлгөндөн бери 2014-жылдан бери республиканын бардык аймактарында 3,5 миңден ашык долбоор каржылаган. Фонд өлкө экономикасына 1 миллиард доллардан ашык инвестиция салды. Бул анын баштапкы устаттык капиталынан 2 эсе көп. Фонддун колдоосу менен жалпы суммасы 175 миллион доллардан ашкан гидроэнергетика жана калыбына келүүчү энергия булактары боюнча 14 долбоор ишке ашууда деген Жапаров. Россиянын президенти Путин кыргыздарга ыраазы болду. Анткени Кыргызстанда орус тилине аяр мамиле жасалат деп билдирди президентибиз. Орус тили Пушкин менен Толстойдун гана эмес, кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун дагы тили экенин белгиледи. Жапаров ошондой эле чет элдеги россиялык мугалим гуманитардык долбоорун пайдалуу болгонун кошумчалады. Анын алкагында Россиядан келген мугалимдер Кыргызстандын аймактарында орус тилин үйрөтүп жатышат. Ал мындан тышкары Россотрудничество жана Евразия уюмунун социалдык жаапта көптөгөн долбоорлору бар экенин кошумчалады. Садыр Жапаров жакында Москвада Кыргызстандын илим жана маданият үйү ишин баштаарын айтты. Өлкө башчы бул эки өлкөнүн маданий байланышын мындан арыда чыңдоого өбөлгө түзөрүн баса белгиледи. Кыргызстанда расмий макамы Конституцияда белгиленген орус тили ачык жана эркин колдонулуп жатканы кубандырат. Бул тууралуу Путин Жапаров менен Бишкектеги сүйлөшүүсүн жыйынтыктап жатып билдирди. Биз муну жогору баалайбыз. Республиканын жетекчилиги орус тилин ар тараптан колдонууну колдоп келет. Путин Кыргызстан-Россия сүйлөшүүлөрү натыйжалуу жана жогору деңгээлде болгонун билдирди. Россия Федерациясынын лидеринин айтымында мамлекеттик сапардын маанилүү жыйынтыгы катары өлкө башчылары кол койгон стратегиялык кызматташтыкты жана өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө билдирүүнү атаса болот. Белгилей кетсек, аталган билдирүүдөн тышкары эки тарап делегация мүчөлөрү бир нече келишимге кол коюшту. Албетте, бөтөн жерде Россияда агымбек менен жумуш жасап, кыйналып бала баган, үй саламын, үй бүлөмдү камсыздайм деп жүргөн ар бир мекендешибиз үчүн жакшы шарттарды түзүп, союздаш өлкө катары текшерүүлөрдү азайтып, кыйынчылыктарды жойсо, өтө сонун болмок. Андыктан жакшы сөздөрдү жазып, эки элдин достук жана кызматташтыгы арта берсин деп, жакшы тилек билдирип кеттиңиздер. Маалыматты жакындарга таркатып коюңуз. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.